Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн сиздер менен дагы бир аябай сонун жаңылык менен бөлүшкүм келип турат. Номер 9 каталогдун жыйынтыгы менен менин командаман жаңы директор званиясын ачкан Мырзажигит Тойчубай уулу Рахим жанымда отурат. Да? Бул жигит менен бүгүн сиздерди кеңири таанышам. Бунун историясы өзүнчө бир башкача эле кызык. Азыр Рахим бизге жигит болуп туруп да, эркек болуп туруп, эмне үчүн Oriflame компаниясына келип калган, эмне үчүн биздин командада калып калды, ошолор жөнүндө бизге толук айтып берсең да, өзүңү тааныштырып, азыр вроде бы Oriflame дегенде эркек балдардын баары чочуп кетет да, Рахим. Ошолор жөнүндө кеңири айтып берсең бизге. Саламатсыздарбы? Мен азыр кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин өзүм колумдан келишинче айтып бергенге аракет кылайын. Мен кантип баштап калдым? Ошол боюнча кичине кыскача айтып кетсем. Мен Москвага 5 жыл болду келгениме. 5 жылдан ашып калды. Мен буга чейин ресторанный системада иштегем, кухняда. Көбүнчө сушист болуп иштедим. Сушист болдум, горячка, пицца, универсал. Акыркы иштеп жаткан жеримде 5-2 графикте иштейт элем, суббота, воскресенье, выходной. Выходной күндөрү эмне кылам? Как обычный жакшы эле адамдардай эле топко бармай, шашлыкка бармай, биз көбүнчө самсыга көп барабыз, ашка барабыз. Ошол жашоодо жүргөм да. 45 000 айлык алат элем. Выходной күндөрү уже самсыга, топко гулять этип жүрүп, 10 000ден көп эле расход кетип калат эле да. Өзүмдүн ар бир адамда өзүнүн мечтасы, кыялы болот. Менде да ошондой кыял менен Москвага келгем. Менин кыялым кандай десем, эң биринчи келгенде өзүмө бир үй алсам, бир машина алсам кетем деген кыял болгон да. Келип уже бул жактан иштеп, кухнянын системасын түшүнгөндөн кийин менде кыялым уже ресторанный системага өткөн. Жок дегенде бир контейнер ачып, бир Бишкектин центринен суши сет или пицца мейкер сыяктуу ачайын деген пландар болгон. Бирок кичинекей эле. Өзүм чтобы дальнейший жашоомду ошону менен оңдоп кеткен. То есть собственный чакан бизнесин ачайын деп, Бирок анын биз кыялда ойлогон экенбиз, бирок план менен эме кылган билчү эмес экенмин да. Буга канча расход кетет, кантип ачат, ошол тууралуу эч ойлоп турмун. Анан бир күн бул жака мени бир тууган эжем чакырып калды. Бир тууган эжем чакырып келсем ушул Oriflame дегенде эле, булар кантип адашып келип калды деп ойлодум да сразу. Кирип келатканда Oriflame деген көрдүм. Кайтып кеткин келди ошондо аркага? Мен просто эжелерим бул жерге келип иштеп калат, бул жерде мени бул жака чакырат деген эч кандай ой болгон эмес да буга чейин. Бул жакта эмне кылып атат дегенде эле келип эле келсем экинчи этажда отуруп эме кылган экен, мага чейин эле уже иштей баштаган экен да. Анан кичине презентация угуп, кичине опыт алгандан кийин анан мени чакырыптыр да. Потому что мен билет эле да, сразу отказ беришимчи. Анан келдим, отурдум. Анан ошондо как раз сиз презентация өтүп баштадыңыз. Рахим, айтсаң, мен сага 3 жолу, адашпасам 3 жолу, 4 жолу презентация өткөм да. Рахим ага мындай деген, 3-үчү жолу презентация өтүп атканымда 3 жолу келген. Мен 3 жолу тең түшүндүрүп айтып берип атам, дайыма ар түрдүү мүмкүнчүлүгү бар экенин айтып атканда, мага айткан, чачкей же убара болбой эле коюңуз, мен баары бир иштебейм бул компанияда. Просто эжемдин көңүлү деп эле чакырган үчүн келип коюп атам дегенсиң да. Ошондо мен макул, өзүң бил, өзүң ойлонуп, таразалап көрүп, чечим чыгарганда келесиң дегенден кийин сен ровно бир жумадан кийин өзүң мен чакырбасаң деле, эжең чакырбасаң деле өзүң келгенсиң да. Ошондо сен нелерди ойлогонсуң, нелерди таразалап көргөнсүң. Анан кайсыл плюс жагы жагып, сен ушул компанияга келип калгансың да? Мен кантип ойлодум? Жана айткандай эле, выходной күндөрү чайкана эмелер болуп эле 5 толк эле лишний расход менен өтчү да.
Анан мени чакырып келгенде сразу эле уктум. Биринчи күнү үн чыкпадым, экинчи күнү үн чыкпай эле отуруп кеттим. Үчүнчүсүндө анан келдим. Эми эжем да кантсе дагы. Кой десем болбой, буханный күнү чалып, үйдөгүлөргө ызылдап, буруштуруп атып, алып келтирчү да, по-любомучу. Анан үчүнчүсүндө айткам ошентип. Анан чыгып уже мен мындай эме вообще против болгом да. Анан айттым, карасам эжеша серьезный эле аракет кылып баштаган да. Андай кылыш керек, мындай кылыш керек депчи. Анан эжеме айттым анан. Эмне кыласың, ал жакта иштебе да. Уже ага чейин мен макул зериккенсиң жүрсөң жүрө бер дегенмин да. Андан кийин уже мен против боло баштадым. Өзүң настроен, Эмне кыласың, ал жак болбойт, жөн эле жүрө бер депчи. Анан эжем айтып калды. Сен бир нормальный нерсе айт, чтобы мен таштайын, ошол жерге экинчи кадам баспай турган болоюн. Доказать эт, эмнеге ал жерде болбойт деди да. Арифлемдин жаман жагын доказать эт деди. Анан ошондой дегенден кийин мен уже сөз таппай калдым да. Мен биз эркектер мындай болгон эле сүйлөй турган эмебиз да. Сразу айтканды кылдыра турган эркектербиз. Анан жана ошондой дегенде мен сөзүм таппай калдым да. Анан изучать ете баштадым. Полный YouTube'да, полный интернетте открытый доступ экен, полный историяларын угуп, мындай салыштырсам, негатив сөздөр деле көп. Да, өтө көп экен андайчы. Мындай салыштырсам, жанагы негатив сөздөр бир кичине болбогон эле эмелерге каждый любой адамдын өзүндө экен да. Болуп кетишчи, болбой кетишчи. Анан бир жумадан кийин келип, анан сизден кайра башынан өзүм жылайна менен презентация алгам да. То есть сен ошол изилдеп изучать этип атканыңда Арифлемдин мындай конкретный мындай жаман жагын уккан жоксуң. Жаман жагын уккан жокмун. То есть только положительный сторонасын уктуң, То что компания менен кошо акча тапсаң болот, башка кылсаң болот, саякатка барсаң болот, бүт ошол нерселерди изучать эткенден кийин сен уже готовый болуп келгенсиң да өзүң, даяр болуп. Мен просто салыштырдым да. Если мен ушул выходной күндөрүмдө чем ошол жака барып жок дегенде обучение алып, ошол жерге кичине аракет кылып калсам, эжеме жардам берсем жок дегенде депчи. Или буга чейинкидей эле жашоомдо выходной күндөрү чайканага барып же топко барып өткөрсөм эмне пайда табам деген ойго келдим дагы. Анан келип уже окружение, мындайча айтканда, окружениени алмаштыра баштадым. Да. Кандай ойлойсуң, сенин окруженияң сенин ийгилигиңе таасир тийеби? Кандай? Конечно. Да? Эми 5 жыл жүрсөм, 5 жыл кандай өткөнү билип, мындай эсте каларлык эчтеме жок да. Күндө бир тема дегенде эле бизде азыр Москвада жүргөндөрдө бүт эле ушундайбы. Бир эле тема жумушка бармай келмейди деген элечи. Ошондой эле болду да. Бул жака келдим мен ошол выходной күндөрүмдө бул жака арнап совместно иштеп, уже бул жактан көптөгөн эске каларлык көптөгөн опыттарды алдым десем болот. То есть сенин ийгилигиңе сенин айлана чөйрөгүңдөгү адамдардын түздөн түз таасири бар экен да, правильно? Бул даже научно доказано. Эгерде сен ийгиликтүү адам болом десең, дейт, ийгиликке жеткен адамдардын жанында жүрүшүң керек да. Любой сенин жетишкендигиң сенин айланаңдагы сенин курчаган адамдарыңан зависит этет, 90%. Давайте пример, да? Например, элестетиңиздер, сен эгерде бир ай алкаштын жанында жүргөн болсоң, сен алкаш болосуң, да? Эгерде сен бир ай уруунун жанында жүргөн болсоң, сен уруулук кылышты үйрөнөсүң. Эгерде сен бир ай бизнесмендердин өзүмдүн жашоомду өзгөртөйүн деп алдыга умтулган да, всегда өзүн бир нерсе менен занят кылып, изденип, ушундай жакшы жака умтулган адамдардын арасында жүрсөң, хотя бы сен ойлоно баштайт экенсиң да. Эмне үчүн булар ушундай болуп атат? Эмне үчүн мен бир ордумда отурам деп ошондой боло баштайт экенсиң. Значит, сен бул Арифлемдин чөйрөсүнө келгенден кийин да, бизге келип, биздин командага кошулгандан кийин сен айлана чөйрөңдөгү адамдардын таасири сага тийиптир да, Эми кара, Рахим, сен келдиң да. Кстати, мен билем, сен еще командага келип, компания менен 1 жыл партнер болбой туруп, директор званиясын ачпай туруп, сен уже чет мамлекетке саякатка барып келдиң да. Мына ошолор тууралуу айтып берсең, кантип башка жакта дагы иштеп, Арифлемде дагы иштеп жүрүп эле, причем директор болбой туруп, кантип саякатка барып келдиң? Бул мага өтө деле кыйын болгон жок. Конечно,
кимдир бирөө үчүн өтө эле кыйын. Вообще кыйын, может жомоктур. Бирок мен үчүн анчалык деле кыйынчылык болгон жок, потому что менде жылгана бар болчу. Каждый суббота, воскресенье күндөрү келип обучение алып аттым. И ошол обучениега өзүм эле келбей, жакындарымды алып келе баштадым да, бир-бирден алып келе баштадым. И ошол алып келип аткан тааныштарым биринчисинде келип өзү укса, экинчисинде алар дагы кошо өзүм менен кошо бирден экиден алып келип атты да. Ошентип атып мен уже командам чоңоюп калды. Ошол момент как раз Анталияга условия койгон экен. Мен келген моментте. Ошол койгон условиясын аткардым. Мен койгон условиясын кандай? Мен Анталияга барам деп аткарган жокмун. Просто командамды чоңойтоюн, команда түзөйүн деген ойдо адамдар чакырып уже команда чоңойто баштадым. Командам чоңойду, мен автоматтан аткарылып калды. Кандай аткарылганын билбей калдың? Кандай аткарылганын билбей калдым. И ошентип Анталияга барып келдим. Бесплатно. Молодец. Анталияга 4 күнгө бесплатно барып эс алып келди. Эми ал жерде барып көргөндөрү жөнүндө биз Рахим менен отдельный видео тартабыз. Себеби өтө эле узун история. Себеби Рахим менен кошо мен дагы барып келдим. Биздин командадан 5 адам барганбыз. Рахимдин бир тууган эжеси, то есть бир семьядан 2 адам кетип атат да. Мен жолдошум менен дагы бир командабыздан бир менеджер болуп 5 адам менин командаман барып келдик. Эми Рахим азыр түшүнбөй калышы мүмкүн да, көрүп отургандарчы. Булар эмне деп атат, кандай кылып атат, канткени үчүн жөн эле барып Oriflame'га регистрация болуп койсо да, бара береби Анталияга, жөн эле барып эле регистрация болуп койсо директор боло береби деп ойлоп атышы мүмкүн да. Сен эмне иш кыласың? Что сени компания как старший менеджер в открытой квалификации директора деп ушундай звание берип да, статус берип сени ушундай деңгээлге көтөрүп атат. Сен эмне жумуш кыласың? Может сен каталог таркатасыңбы? Может сен косметика сатасыңбы да? Да, сен эркексиң, боёнбойсуң, это ясно. Но биздин продукция косметический продукция го. Сен ушул компанияда кантип иштеп атасың? Өзүң ошол жөнүндө неме кылсаң, бөлүшүп кетсең? Негизги нерсени айтсам, өзү негизи эле бул сетовый бизнесте любой сетовый компанияда акча бар экен да. Анын көзүн кантип алыштын көзүн билсең. И ошол компаниянын туура тандашты билиш керек экен да. Да, эң важный ошол экен. Мен компанияга келип ушуну түшүндүм. Любой компанияда товарооборот да. Конечно, да. Любой жерде товарооборот. Любой бизнесте. Любой бизнесте. Если сенин товарың жакшы өссө, сенин айлыгың жакшы болот. Прибыль көп. Ошондой эле бул Oriflame компаниясы любой адам үчүн да, бардык адамдар үчүн доступно и керектүү нерсе. Да. То есть не то что косметика, да, бу жерде? Да. Ну, мен лично өзүм косметика колдонбойм, бирок для здоровья, ден соолугум үчүн витаминдерин алып колдоном да. Ал витаминдары бардыгы уже көпчүлүк билет. 100% гарантия менен натуральный витаминдер. Мен кантип эме кылам? Өзүмдүн, который ашан буга чейин мен деле өзүм ашандан же пятерочкадан көп жерден алып колдончумун да, шампу, паста, ошол нерселерди. Мен ошол менде деле тааныштар көп, жок дегенде 100 тааныштымды ушул жерге эме кылдым. Ошолордун, то есть магазинини алмаштырдым. Просто магазин алмаштырдым. Алар ашандан пятерочкадан алган нерсесин гарантия менен, шведский качество менен Oriflame компаниясынын продукциясын колдонгонду үйрөттүм. Болгон ошол. То есть сен өзүң колдонуп атасың да, компаниянын продукциясын өзүң үчүн алып туруп, башка жактан албай. И өзүң тааныштарыңды деле ошого үйрөтүп койдуң. Ошого үйрөттүм. Да. Сен, значит, бул жерде компанияга мындайча айтканда сода кылып берип атат экенсиң да, партнер болуп туруп сода кылып берип атат. Ошол нерсени организовать этип, адамдар чакырып, реализовать этип атам. Реализовать. Эми кара, азыр компанияга барып, ошол жерде бизнес кылып, директор болуш үчүн канча акча керек деген ушундай вопростор келет да, сага да келеби, мага ошончот да. Мен барып директор болушум үчүн мага канча акча керек дейт да. Сен азыр жаңы эле вот директорский званияны ачып отурасың да. Сага канча акча керек болду директорский звание ачышың үчүн? Мага акча керек болгон жок, наоборот акча алдым. Наоборот акча алдың да? Наоборот саякатка бардың. Саякатка бардым. Да.
Бул жерге келсеңиздер бесплатный регистрация. Өзүңүз регистрация болгон күндөн баштап любой продукциясыны 20% арзан аласыз. Экономия. Ошентөкө. Сиз магазинден алсаңыз деле ошол эле цена каласыз, бирок 20% пайда жок. Скидкасы жок. Еще плюс подарок бербейт. Подарок бербейт. Да. А бул жерде өзүңүзгө ошол эле нерсени бул жактан алсаңыз, сизге экономия 20%. Экономия. Мисалы мен өзүмө ишине кийгениме 1000 рубль колдонсом, колдонбойм деген эркектер деле любой адам колдонот. Да, жок деген. Жок деген. 1000 рубль 200 сом пайда. Эми бул дегени единса салсак 20 мүнөт үй менен кенен отуруп сүйлөшөбүз деген сөз. Да, конечно. Ошол мен ошентип эле команда түздүм, өзүм тааныштарымдын магазин алмаштырдым. Ошентип арасынан, то есть мен дагы чисто бизнес кылам, ушинтип команда түзөм дегендер чыкты. И алар уже өздөрүнүн тааныштарын көптөн чакыра баштады. Ошентип азыр менин командамда где-то 200ге жакын адам бар. Молодец. Бирок Рахим, сен эркек баласың да? Эркек бала болуп туруп сен азыр тааныштарыңа, досторуңа да, в основном досторуңа барып, Арифлеймге жүргүлө дегенде кандай ответ угуп атасың? Же бардыгы эле жүр деп аркаңан ээрчип келип атышабы? Отказ бергендер болуп атабы? Сен ошолорго эмне деп жооп берип атасың? Бул туура эсесимде мындай нерсе болгон. Башында айтканымда баары эме кылчу. Сыйлайт эле, бирок кичине каршыктап деген сөз бар бизде. Да. Директор сен болуп кете бер, ана мындай деген сөздөр болчу да. Мен ал моментте, конечно, опыт аз, жооп бериш кыйын болчу да ал моментте. Макул болуп кеткенде көрөсүңөр деп койчумун. Мен бул жерден келип результат кылдым, ушул жердин нанын жеп атам, ушул жер менен жашап атам, жашоомду түзүп атам дегенде. И Анталияга барып келдим, тем более бесплатный. Эртең күзүндө Кудай буюрса дагы барабыз. Экинчисине, да. Уже 1 жыл болуп, сен уже экинчи саякатыңа кетип калдың. Молодец. И ошол эле негатив болгон, сен болуп кете бер деген досторум азыр уже башкача мнение да. Мындай сүйлөшсөм, группада, бүт эле группада ишиң болуп атабы, жакшы болуп атасыңбы, кандай болуп атат деген мындай уже интерес кармап сурагандар да. Уже арасынан уже келип аракет кылып баштагандар бар. Дагы деле өзүнүн намысын пас кетпейин дегендер жүрүшөт дагы. Анан ошондо да сен өзүң новичок моментиңде, и то досторуң чакырып атасың, сен болуп кете берчи, директор келет атат деп ушундай издеваться эткен сөздөргө сен эмне үчүн сынып кеткен жоксуң да? Эмне үчүн ошол моментте аркага кайтып кетпедиң? Ошол моментте сени эмнеге кандай нерсе алдыга түрттү? Мен просто буга чейин жанагы роликтерди көрүп, көптөгөн тренерлердин эмесин көргөм, роликтеринчи. Бул жана изилдеп аткан мезгилде. Анан мен ойлодум да, если булар ошо издеваться этип, сүйлөп, карштап сүйлөп аткан маалда ойлодум, булар айткандай мен ал нерсени таштап койсом, дальше эмне пайда табам? Эмнеге жетем? Эмнеге жетем? Булар антип, мен булардын сөзүнө киргиде, булар эмнени билет. Да, эмнеге жетишкен өздөрү. Эмнеге жетишкен өздөрү. Ошол нерсени ойлодум да. Молодец. Бирок аларга тең келген жокмун. Теңелиш уже не стоит да. Конечно, вот видите, көрдүңүздөрбү достор, эгерде сиздердин туугандарыңыздар, тааныштарыңыздар да каршы болуп аткан болсо, мыскылдап аткан болсо, сиздер просто эки мондой чашага салып туруп, салыштырып көрсөңүздөр болот да. Сиздерди маскаралап, кемсинтип же болбосо үстүңүздөрдөн күлүп аткан адамдар өздөрү эмнеге жетишти бул жашоодо, да? Эгерде сиздер ошолордун сөзүн угуп кете турган болсоңуздар, сиздер эмнеге жетесиздер? Ал эми экинчи чашада бул бизнестен ийгиликке жеткен, бул бизнестен уже бир нече доходторду алган да, уже алдында еще бир нече саякаттар, бир нече доходтор турган успешный адамдардын эгерде жолун жолдой турган болсоңуз, уже жетишкен адамдардын жолун жолдой турган болсоңуз, сиз эмнеге жетесиз? Ошол эки нерсени таразалап көрсөңүздөр, өзүңүздөр чечим чыгарсаңыздар эле бүт жашооңуздар өзгөрөт деп ойлойм да. Эгерде сиз чечимди бул жакка чыгарсаңыз, ошол жакка өзгөрөт. Эгерде чечимди сиз бул жакка чыгарсаңыз, ошол жакка өзгөрөт.
көрөт. Мына ошол Рахим мен 3 жолу сүйлөшкөндөн кийин кетип калгандан кийин деле ошол эки жакка таразалап көрүп туруп анан чечим чыгарганда, эгерде мен ушул эжелерди ээрчисем, ушул жактагы байкелерди ээрчисем да, успешный адамдарды ээрчисем, мен эмнеге жетем? Андан көрө досторум менен самсы, аш жеп жүргөн убактымды ушул жака кетирейин деп туруп, просто убактысын туура пайдаланып туруп, мына өзүңүздөр көргөндөй 1 жылдын убакыт боло элек, али 1 жыл боло элек. Рахим менин командама 2018-жылдын сентябрдын аягында келип жазылган даже. Сентябрдын аягында келип жазылса, азыр июль айы 1 жыл боло элек, 9 ай. 9 айдын ичинде Рахим уже индивидуальный предприниматель, өзүнүн жеке бизнеси бар. Бүгүнкү күндө директор званиясын ачып отурат. 1 жолу саякатка барып келди. Кудайым буйруса, эртең октябрь айында 2-чи саякатына кетип атат да. Мындайча айтканда, Рахим, сен азыр свободный адамсың, да? Бул эми эч качан бирөөнүн колуна барып, жалданма жумушка иштебейт да. Себеби бул уже свободно жашаганды дамын татып калды, мындайча айтканда да. Сен азыр уже өзүңүн саат 7-де будильникке туруп ишке кетип атканыңды элестете аласыңбы? Азыр бирок өтө кыйын. Да? Элестете албайсың, а? Бирок 1 жыл мурунку убактың кандай эле? 1 жыл мурун, ровно 1 жыл мурун. 1 жыл мурун бардык адамдар азыр көпчүлүктөн сурасаң кандай жаңылык десең, баягы эле темада деген да. Иши и көпчүлүктүн статустарын карасаң, баягы круговойду косуп эме кылып койгон да. Дом работа дегенчи. Да, ошол эле да. 1 жыл мурун менин деле жашоом ошондой эле болчу да. Азыр уже менде андай будильник деген жок. Кээде 11-де турам, кээде 12-де турам. Кээде каждый жумасына 2 жолу, 3 жолу эртең менен кросс берем. Ошол күндөрү эле эрте турбасам, а так 10-11-ге чейин уктайм да. Беймарал. Сен ошол күндөрү кеч келгениңде директорлоруңа штрафовать этип атабы? Жок. Да? Иштен айда бербей атабы? Айлыгын бербей койбой атабы? Жок. Рахим, эми сен 1-2 сөз менен ушул компаниянын сага эң жаккан мындай жери, кайсыл жери болгон, что сен калып чечим чыгарып калып кеткенсиң да? Кайсыл преимуществосы? Кайсыл мүмкүнчүлүгү? Кандай десем, мен 5 жылдан бери Москвада жүрсөм, алган доходум средний 35 000, 40 000 болгон. 40 000. Көбүрөөк сааты көбүрөөк иштеген маалда 45 000 болгон. 5 жыл ошол эле системада айлык алганмын да. И еще 12 сааттык график, 12 саат иштеп, 6-1-5-2 иштегем да. А мен бул жерде уже келдим, постоянно уже апрель айынан бери только арплейм менен да. Уже мен апрель айында келсем 20 000, 25 000ге чейин айлык алат элем. 21 күнгө. Каждый 21 күнгө. Да, бизде айлык 21 күнгө. Ага чейин совмещать этип иштегем да. Выходной күндөр келип иштейт элем. Азыркы күндө кечеги директорский звание чыккандан кийин уже 27 000ден выше болду. Да, значит, айына эсептегенде 40 000ден жогору. Ооба, 35 000, 40 000 ошондой. То есть мен 2 ай 3 айда доходумду 5 000, 6 000га көйткөн болсом, да 1 жыл иштей турган болсом, да. Жок дегенде 70 000, 80 000ден ала турган доходко жетем да, жок дегенде. Да. Бирок менде андай план эмес. Буюрса ушул жылдын аягына чейин, то есть жаңы жылга чейин мен деп конкретный план менен иштеп атам. Буюрса доходумду 70 000ден выше кылам деген. Уже быйыл жылдын аягына чейин. Молодец, да. Мен ишенем, Рахим, сен быйылкы жылдын аягына чейин өзүңдүн доходуңду даже 100 000ге чейин көтөргөнгө сенде мүмкүнчүлүк бар. Себеби компания Oriflame'дин маркетинг планы бизге доходубузду канчалык ченемге өстүрүштү только өзүбүзгө коюп берген да. Мен мисалы кааласам 1 жылда 100 000дик доходко чыгышым мүмкүн. Кааласам 200 000дик доходко чыгышым мүмкүн да. То есть сиздерди эч ким ограничивать этпейт да. Рахим, мен ишенем сенин али келечегиң алдыда, тем более Рахим бойдок пока, если что, кыздарга на заметку да. Пока сен үйлөнүп, семья күткөнгө чейин сен уже бутуңа мындай каттуу турган бизнесмендердин катарына кошулуп каласың да. То есть сен эртең үйлөнгөндөн кийин кантип той кылам, анан каерге барам же болбосо кредит алып той кылыш керек эле деген сенде проблема болот да. Сенде уже конкретный иштесең, иштебесең 21 күнүнө түшүп тура бере турган доход болот. Значит, Кудайым буйруса, Рахимди биз кийинки жылы жаңы званиялар менен күтөбүз.
да? Кийинки интервьюда уже Рахим директор эмес, уже башка более чоң званияда и уже саякаттарынын саны несколько разга көбөйгөн мырза жигит болуп келет, да? Бир эки ооз сен өзүң каалоо тилегиң биздин жигиттерге, эркек мырзаларга эмне деп сунуш кеңеш берет элең? Кандай десем, ар бир эле эркек мырзада өзүнүн болгон намысы болот да. Любой эркек кишинде намыс деген болот. Ошондой намыс менде деле бар. Мен койгон максатым, мен ушул тез аралыкта чоңураак доходко жетсем, көбүрөөк айлык алсам, жашоомду өзгөртсөм, и менин туугандарым, эжелерим, карындаштарым, келечекте кыздарым, балдарым мага окшоп келип, стройкада же повар болуп иштебей турган Келечек курайын деген ойдомун да. Буюрса мен аны кылам. Буюрса силер деле ошондой чечимге келгиле, и неважно только арифлейимге деп чакырбайм. Негизи эле эркек кишилерди бизнеске чакырам да. Бирдемкенин үстүнөн чыгыш керек да. Да. Бизнеске. Мындайча айтканда, эгерде ар бир кыргыз үйүндө, да, кыргыз семьясында бирден бизнесмен боло турган болсо, который 70 миңден жогору, да, зарабатывать эте турган, кандай ойлойсуң? Ошол семьянын наны бүтүн болот деп ойлойсуңбу? Конечно. Да, наны бүтүн болот деп. Значит, биздин жигиттердин максаты ар бир семьядан, да, жок дегенде бирден ушундай өзүнүн жеке бизнеси болгон, жок дегенде айына 70 миңден жогору айлык алган мырзаларды көбөйт. Да, молодец. Илайым тилегиңе жет, Рахим, мен ишенем. Сенин командаңда сага окшогон жигиттер көбөйөт. Прям футбольный команда кылгыла, да, 2 команда болуп алып соревнованияга түшкүлө, директорлор, именно директорлор, да. Биз болсо сиздер менен кийинки ушундай сонун биздеги результаттардын санын күтүп калабыз. Рахим, сенин ишиңе ийгилик, калгандарыбызга баардыгыбызга ийгилик. Кудайым бизге дагы ушундай жаркыраган күндө сонун учурларда кездешүүнү насип этсин. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.